Бүгүнкү сабагыбызда Манас эпосунун тили жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Өзүңөр көрүп тургандай мына китептерде Манастын ар кайсы мезгилдеги чыккан ар кайсы варианттарындагы китебин көрүп турасыздар. Мына бул жерде котормосу, бул жерде Манастын бириктирилген варианты мынакей. Бириктирилген варианты Манас бардык вариантын бириктирип туруп ушу 3 китепти жазып чыккан. Манас өзү 2 томдон турат. Ал эми экинчиси Семетей Сейтек. Бул кийинки чыккан Манастын энциклопедиялык басылмалары турат. Эми ушул Манас эпосунун тили. Манастын тили жөнүндө эпостун өзү таамай таасын айтып берет. Манастын тили арбын жумоктолгон сөз. Ат көтөргүс болгон сөз. Арсыз дарга токтобой, азамат эрге конгон сөз. Манастын тили эрендерден калган сөз, энчи кылып алган сөз, как жүрөккө конгон сөз, кайнап ичке толгон сөз, чечендерди черткен сөз, бечелдерди чеккен сөз, белес бороондоп 5 удургуп өткөн сөз. Манастын тили кызыл бороон кыр менен, кыйкырыкчуу сүр менен, сүрдүкпөгөн тил менен, кардык баган үн менен, аркар баскан жол менен, булут ташкан жел менен, катар арыш керген сөз, баласына атасы энчи кылып берген сөз. Демек мына окумдан тукумга ошол канча кылым өтсө дагы биздин күнгө чейин келген сөз. Бул эпостун өзүндө эле айтылып турат. Манастын тили уламадан уккан сөз, улам бирге жуккан сөз, карылардан калган сөз, каттай жаттап алган сөз. Манасты эл тарабынан кыргыз тилине тургузулган улуу монументалдык эстелик десек жаңылышпайбыз. Улуу эпосубуз эне тилибиздин алтын казынасы, кыргыз тилинин кору, сөз байлыгы, лексикалык, фразеологиялык каймагы, түгөнгүс асыл берметтери Манаста. Курчап турган дүйнөнү, көрүнүштөрдү жана предметтерди, татаал социалдык мамилелерди, рухий кубулуштарды чагылтууда кыргыз тилинин бай мүмкүнчүлүгүн, керемет жөндөмүн, сыйкырдуу күчүн, эң ийкемдүү образдык кудуретин дал ушул Манас эпосунан ачык айкын көрөбүз. Манас өнөр алды кызыл тилдин эң жогорку үлгүсү. Жандуу нерсе болобу же жансыз нерсе болобу, сүрөттөп жаткан нерсени кыска жана нуска, ташка тамга баскандай таасын берүү, кооздоп, таамай тартуу жагынан Манастан не бир таланты ташыган таланттар өрнөк алса болот. Эпосто эч бир кыйынчылыгы жок эле. Бир өзөк окуядан башка бир өзөк окуяга туруп минтип муну мындай таштайлы, мындан кабар баштайлы деп окуучунун көңүлүн улам бир окуяга буруп отурат. Каныкей Букардан качып бараткандагы кыргыз жеринин сүрөттөлүшүнө көңүл буралык. Айланайын кең талас, будурдан бого куюлган, будурдун чөбү суюлган, адырдан аркар куюлган, адырдын чөбү суюлган, айланайын кең талас. Тектирден теке куюлган, тектирдин чөбү суюлган, бөлүнгөн эчен төр экен, бөтөн чөбү эч жер экен деп сүрөттөлөт. Ал эми адамдын сын сыпатына, мүнөзүнө, сапат касиетине карата кылдатуу жана сөз аспаптары менен жасалган классикалык портреттерге көңүл бурабыз. Бул жерде Манастын сүрөттөлүшүн карагыла. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алды калың кара жер, жерлигинен түткөндөй, ай алдында дайранын толкунунан бүткөндөй, абадагы булуттун салкынынан бүткөндөй, асмандагы ай күндүн жаркынынан бүткөндөй. Мындай чыгармачылык менен, бай фантазия менен тартылган көп маанилүү, терең мазмундуу, теңдеши жок классикалык көркөм киреметти жаратууда касиеттүү ала тоодон чыккан Саякбай жана Сагынбай өңдүү, кудурети күчтүү дүйнөлүк деңгээлдеги улуу таланттар гана жөндөмдүү болсо керек. Ал эми төмөндөгү кыска, нуска саптарга сыйдырылган картинаны көрүп, сөз күчүнө дагы бир ирет суктанбай кое албайсың. Жер майышып, дүңгүрөп келаткан сансыз аскердин көрүнүшүн эпос кичинекей бир уч сөз менен гана берип коет. Адамзат батпай топурап, ааламга учуп топурак, найзанын учу кылкылдап, жер солкулдап быткылдап, желеги туудан бөлүнбөй, жердин жүзү көрүнбөй деген сыяктуу саптардан окуганда
жерге батпай жайнаган калың колду кудум кинотасмадан көрүп жаткандай көз алдыңа елестетесиң. Ал эми эпостогу тулпарлар сыны баатырлардын санынын кем сүрөттөлбөйт. Ар бир баатырдын өзүнө ылайык образын ачууда кошо каралуучу тулпарлар бар. Бекеринен кыргызда ат адамдын кынаты деп айтылбаса керек. Төмөндө ак куланын сынына көңүлүңөрдү бурабыз. Ак куланын сыны. Ак кула кандай сүрөттөлөт? Бул ак кула Манастын минген аты. Маңдайында багы бар. Куюндан бүткөн жаны бар. Жер көрүнгүс түн болсо, кулагында шамы бар. Желгенине жел жетпей, басканына мал жетпей, кара байыр казанат, калбыр өпкө жез канат, алтай мемсе арзыбайт. Ушул сыяктуу сүрөттөөлөр, сыпаттамалар, көркөм баяндоолор, канаттуу сөздөр, учкул кептер, куюлушкан сөз курулмалары, образдуу туйутмалар Манас эпосунун башынан аягына чейин ширелип, укканды тамшандырып, өзүнө тартып турган көркөм касиети. Эгер тилибизди байыткыбыз келсе, Манасты окуш керек. Бул ар бир окуучунун милдети болууга тийиш.